Туугандар, эгерде сиздер дагы ушинтип Москвада таксовать этип ушундай машинада айдап жүргүңөр келсе, анда Бери такси паркына кайрылып бересиңер, туугандар. Комфорт плюс, эконом, любой машиналарды алып, арендасы дагы жакшы, ал жердинчи. 5-6 миңден депозити бар. Ушуларды төлөп коюп, туугандар, таксини кыла бересиңер. 1-2 жанагындай комментарийлер болсо дагы берет, туугандар. Барып түшүндүрүп ситуацияңа түшүндүрүп айтсаңар, өтө эле түшүнүктүү адамдар, туугандар. Ошондой алгыла дагы ишти кылгыла. Так, ерте менен заказ алсаң эле ушу Москва Сити көрө турган болду. Только эмне бүгүн бир нерсе өтөт окшойт чагымда. Так, биринчи заказды алып келдим, жарым саатта 733 рубль. Бүгүн күнгө вторник болуп калды. Так, Москва Ситиге келип калдым, кайрылышет. Так, туугандар, экинчи заказды алдым. Экинчи заказ 15 километр 37 минут дейт. Здрасте, на ваш прорываю, да? Так, сейчас посмотрю. Да. Я сейчас вот в магазин только сбегу. Хорошо. Так. Экинчи заказды алып келдим. 47 минутта алып келдим. Короче, 1273 рубль болду. Брат, келгече айнекти ачып келди. Тоңуп калдым. Ушуну түшүнбөйсүң. Мээси сууруп калса эле ачып тура берет айнек. Барылдат. Че күнү сыбай койду биякта такыр 8-9 градус болот. Эмне болот дешик. Гостиница Азимут. Жана куртойлор келип берди да. Bir zaказды алып келдим. 11 минутту көрсөттү. 25 минут жүрдүм. Өлүп калып атат. Пробка жөн элечи. Таксистер бесерлер турушат баардыгы көрүнгөн жерде. Стоянка жок. Такси токтой турган. Бош. 423 рубльге келдим 25 минутта. Так, кеттик дальше. Саат 11:30 болду. Өткөндө жана бир катуу шамал болгондо Кремлдин крышаларын учуруп кетти эле. Ошону ремонт кылып атат экен. Эскирип болбой калды, дубалдарын да бүт алмаштырып атат окшойт келгенчи. Октябрьский полега келип калдым. Ол жерде өтө чоң гостиница да. Постоянно ушул жерден жирный заказдарды берет. Туугандар, анан айта кетчү нерсе, буйруса июль айында мындан да жакшы байгелер ойнотмакчы Канчусон паркында. Андыктан көрсөтүлгөн WhatsApp'тагы номерлерге документтериңерди жөнөтүп кеңири кошула берсеңиздер болот, туугандар. Бүт по России улап атабыз, вывод моментально парктын комиссиясы аз, туугандар. Ошондой барыңыздагы ийгилик, сиздерди WhatsApp'тан күтөм анда, туугандар. Кеттик дальше. Так, 33 минутта алып келдим муну. Так, азыр завершить. 714 рубльге алып келдим. Şu кээ клиенттер бар, ушу жанагындай эмне деп коет, же настроениясы жок, бу же жанагындай жүгөр деп коет, ушундайлардычы чыгып эле дей бергендерчи, же бир нерсе жакпай атабы деп жанагынтип ой келип, давление болуп кетесиң, ушундай клиенттер чыкканда жөн жинде болупчу. А бир нерсе деп, же бир нерсе жакпай түшүнбөйсүң. Деп эле жана көзүмдүн немеси менен карап элечи. Böyle kanjörde koydum, başka kıldım. Aynekte açıp antiminti öyle. Burayı juup тазалаган билбейм. Эмне уфулдайм. Вообще нерв болуп кегиче жөнүнө жүр. Ушундай немелер чыкканда жана айдагандай эми мандраж боло бересиң. Ушундай жинделер чыкканда жана сыяның чыгыпчы. Имрайын. Кеттим азыр Вернадский проспектке барып туруп, документтерди алып алайын машиненчи. Дальше улан тазадан кетип. Машина ошончо бүгүн элдин баардыгы немеге келген окшойт. Путевой листке келипти, элдин баардыгы ошо экен.
Все, азыр баллондорун, колодкаларын алмаштырып берсин ату. Клиенттер чыкканда кыйчылдап эле жаман неприятный болуп атат. Анан бизнес класста аз балдадан сурадым. Нургазы экзаменден өтүп кел деди. Сага любой время Ешкан жаңыларынан таап беребиз, келе бер деп атат. Ешкан дизельнийлери 5000 экен арендач. Анан бензиндери канча билбейм. Экзаменди өтүп келе берейинчи, анан кийин дагы көрөбүз да. Кыскасы аз эмне келсем, бир дядя бар экен, шиномонтажга келип, подъемник менен көтөрүп атып, порогун ийип койду да. Камеринчи. Az görөбүз. Эми ремонту канча болот, эмне болот, азыр баллонду алмаштыргандан кийин тартам го. Так, мынакей мындай кылды да. Нерин туура эмес коюп алып, нерди ийип, порогду мына жака көтөрүп иштеди да, 1,5 сантиметргечи. Астын нерин да ийип коюптур. Кышыйт алып турган порогду полный көтөрүп салып берди, 1,5 сантиметргечи. Эшиктин оно жеринде уруп туруп, жана эшикти ачкан, эмне кылган билбейм, эшигин да ийип коюптур. Ай, елки. Все, тугандар, азыр колодкаларын алмаштырып, баллондорун алмаштырып чыктым. Ошол жана мастер өз короче, өз төлөп бере турган болду. Немесинчи, порогунчу. Өздөрү сүйлөшүп алды неме менен. Таксопарк менен. Кичине порог ийилип, 1,5 сантиметр жогору көтөрүлүп калды. Эшикке мынтип тийип ачылып атат да. Эми биз кичине жаш өтүп калган экен, эми көрсөтпөйүн десең, аны мага төлөтөт да. Аны ошого айтып деп коюм да, көрсөтүпчү. Ошондой эми азыр машинемда бүт бар жогун кармалай берип өлтүрүп турмай колдор мененчи. Эми бир сыра машинени жудуруп алып туруп, анан иш кылайын. Кеттик анда дальше. Ассаламу алейкум, брат. Коврики экспресс. Так, машинени жууп чыктым. Так, мойка-сойкадан кийин кичине такыр эле комфорт плюс тагылар үн катпайт го комментарийге. Иштеп атабыз дебетчи, иштебей атабыз дебет, тып-тынч го. Билген точкаңар болсо, опыт-сопуттарыңардан бөлүшүп кое бергиле, айтып анча-мынча жазып. Кече күнү галаксилерди тамашалап эле айтып койдум, просто жана катты түтөгөндөн айттым да, эмнеге антип түтөйт депчи, же мотор не то. Качан карасаң түтөп жүрөт, ошого айттым. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Вечерен чыккандан түшкөн тез болдук машинеге. Ушунда короткин 206 рубль дейт. Ёлки. Ай, ёлки! Бизнес класстын арендасын 5000 дейт. Бияга одна сторона ошондо. Ал жактан чыкмайбы. Бул жактан только кирмейби. Бизнес класстын арендасын 5000 дейт. Мисалы үчүн 5000, күнүгө 10.000, 12.000 иштеп атабыз деп мактанышат кече күн жана билген балдарчы. Эми аны 5000 арендага берсең, 1,5 сомдугуна бензин куйсаң, хоть солярка болсо деле 1,5 сомдук кетсе керек. 500 сом, 1000 сомун жесең, канча болуп кетет расход уже? Уже эле 7000 туурабы расход. 3000 сом болсо ал эконом деле акчасы эмес да, эконом дагы 3000ден көп таап атат да кийин. Өлүм кетсин деп туруп азыр аэропортко келе атам. Бактым ушактан бир сынап көрөйүнчү деп. Секен жерден немени жаап коеюн. Комфортты жаап коеюн. Комфорт экөөнү тең жаап туруп секен токой жакка кирип кетем да, дагы жанагы жакта күтөм да. Мына уже эмне келип калдыш. Мына надземныйдын бер жагына келип уже поворотко машина кире албай калыптыр, өчүрттөнчү. Вообще кошмар.
мынчалык учуткө турбай эле койбойм, эми жолдун бардыгын жаап эмне жактачы. Комфорт плюс менен өз аэропортко келгендин немеси жок болуп калыптыр өзүчө. Корого кирейин десең өчүрт ошонча сыртта күтөйүн десең бербей калыптыр, хоть паджалам жаксаң деле бербей калыптыр. Өткөндө бир берип калды эле, азыр вообще жок. Уже эмнеде турганыма канча болду? Саат 9 болду, канчада келдим буяка. 2 саат точно күттүм окшойт, уже Шереметовдачы. Турат да монтип өчүрттө турушат да өчүрттө. Ушинтип эптеп нан таап атышат да. Кеттим шаарга. Шаардачы, лучше шаарда иш кылган жакшы экен Комфорт плюста. Максимум болбой калды дегенде 1 саат күтүшүм мүмкүн бир жерде отурупчу. Бирок монтип аэропортко келип алып, монтип 2 саат, 3 саат убактын терайт эткиче. Туугандар. Лучше жөн эле кетип калган жакшы экен. Буяка келгенден кийинчи. Анан келип алып, монтип чекеден кирем деп жаман көрүнбөй, урушпай, талашпай эле, ошондо нормальный болсо. Бирөө нан талашпайчы. Монча өчүрт болуп аткандан кийин, туугандар, көрүшөт ушулар деле видеонучу, көрсө деле мындай жетсе керек жеткенинечи. Киши туура эмес нерсе да, туугандар. Кичине ойлонуштуруш керек да. Канча адам ал жерге кирип, бирөөнүн ырыс талашып жанаган. Буну мушташ чыгат. Анан кийин айтат, иностранный немелер ушинтип атат, мигранттар деп. Дагы бир нерселерди киргизе баштайт, анан запрет кылып. Ошон үчүн жөн эле жүрсөк, туугандар. Өчүрткө туруп эле эл катары эле. Уничтетпей эле. Так, азыр жолдо кетип атсам бир заказ берип калды. Комфорт же Комфорт плюс билбейм. Здравствуйте. Садись с этой стороны. Ну, давай ты стой. У меня к вам просьба. Можем квартал объехать. Такси не можем найти. Второе, оно стоит где-то непонятно где. Один квартал объехать просто. 593 нам нужна машина. А что там, он не сказал, какая машина, да? Сейчас я покажу. Так. Өзүн очтеш керек окшойт деп калдым. Шодырый клиент экен. 540 рубль болду эле. 700 которуп коюп кетти. Кеттик дальше. Розакайсы жам чыкты го. Что-то ночь жизни улат окшойт. 12 минут алып келдим. 643 рубльге. Оңгорап койгон. Ночь действительно жакшы болот экен. Савеловскийге барам, Харелевойковский жака берет. Хайрели-Хабурга берет. Уже 3-чү рейс болуп атат окшойт менен. Так, туугандар, акыркы заказды алып келдим. Акыркы заказда 11 минут алып келдим. 432 рубль болду. Центрге барсаң эле Хайрели-Бойковскийге берет. Центрге барсаң эле Хайрели бияка берет. Азыр дагы неме келип калдым, эле Соколго. Так, саат 12:30 болду. Так, бүгүнкү заказ 4,5 миң. Короче, бүгүн ошентип машиненин немелерин кылдырып жүрүп, нар жак, бер жак болуп, вообще 4,5 миңге иштептим да бүгүн. Бүгүн жарым күнүм ошо менен эле кетип калды. Ладно, эми жарым күндө деле 4,5 миң болсо нормально. Калган күн дагы иштейбиз буюрса. Ночто жакшы экен. Ночто все равно Комфорт плюс бизнестерге ночто заказ көп болот экен. Чем денге карагандачы. Ошон үчүн көптөн бери бирок ночто иштегенге азыр уйкум келип, уже жанагындай баштады. Көздөрүм ачып, чулдурагымданып калдым да. Таксидегилерге ийгилик, комментарий жазгандарга от души, душевно, душу рахмат. Көрүнүп атабы. Паркка кошула бергиле туугандар, ушундай